Жана ошондой эле угармандар, сиздер менен кайрадан эң бир сонун, ажарлуу, аппак карлуу таңда амандашып отурганыбызга кубанычтабыз. Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу айымдар жана мырзалар, тыңдап жана көрүп жаткан жалпы кыргызстандыктар, сиздер менен жандуу, оң жагымдуу сөз жана жылмаюу менен башталган таңыбызды сунуштайбыз. Таңда эми программасы сиз сүйгөн Ош Пирим телеканалында. Бүгүн 5 ноябрь 2025 жыл, күнгө карай шаршемби. Кыш бизге эрте келди. Биби, кар жагып жатабы? Кар эртең менен ойгонгондо эле таңкы саат 6 эле жаккан мага. Чындыгында эле анан көрүп алып, ошол кар мындай жакшылыкка жаасынчы деп жакшы ниет кылып өзүмдүн ичимен айтып койдум. Бирок чынында эле өзүңүз айтмакчы, кышка биз али даяр эмес болчук. Гардеробдон ысык кийимдерди алып чыга элек болчу. Бут кийимдерди сатып ала элек болчу, кышка алышыбыз керек деген боюнча баары эле ошондой болду окшойт. Айылда дагы эч ким көмүр ала элек. Билбейм, кыскасы кыш эрте келди, бирок жакшылыгы менен келсин деп койгон. Сөзсүз түрдө бул аба ырайы бир жума алдын берилген, 4-5 ноябрда кар жайт депчи. Мен ошондо ишенген эмесмин. Толуу аймактарда жаса керек, ошарында али кар жаабайт го депчи. Көрсө кар бизден башталды окшойт. Аябай суук, бардык үйлөрдө кече жылуулук берилди эң негизгиси. Ал эми үйлөрдө болсо жылуу, оттор жагылып, сонун керемет көрүнүш эми буюрса кадам таштап жаткан учурубуз 3 ай бою ушинтип жашашыбыз керек. Экөө сүйлөшө берели, коногубуз болсо биздин маекти укканча олтурсун. Албетте. Бүгүн коттуу студиябыздын коногу бар, кадырман көрүүчүм жана ошондой эле угарманым. Араткан таңда сиздердин маанайыңыздарды көтөрүү үчүн, жагымдуу, жандуу ырлардан рахат алышыңыздар үчүн өзгөчө конокторду чакырабыз. Таланттын ээлери, ырчы, аткаруучу, мукаммандуу Ош технологиялык университетинин маданий эстетикалык борборунун кызматкери Кыялбек Жумаев. Кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эсен аман келип алдыңыздарбы дегендей. Буюрса биз келдик. Өзүңүз кандай салдыңыз? Сонун, аябай сонун. Автоноңуз менен келдиңизби? Ооба, автоном менен. Кышкы дөңгөлөк алмаштырганбызбы? Жок, алмаштырбадым. Алмаштыра элексизби? Анда сизге айып бул салат, тезирээк алмаштырыңыз. Буюрса, бүгүн күтүүсүздөн эле кар жаап койт эртең турса. Ооба. Негизи сиз таңды кандай тососуз, Кыялбек? Таңды эртең менен туруп, эртең мененки баягы көнүгүүлөр менен тособуз, буюрса ошол. Сонун. Жакшы ниеттер менен, жакшы дуаларды кылып, дегенде жакшы тилектерди кылып. Кимдин жардамы менен ойгоносуз? Жеңебиздин жардамы мененби, же ызылдаган балдардын жардамы мененби, же ойготкучтун жардамы мененби? Өзү негизи будильникке коюп жатам анан. Аялым менен мурун турган үчүн көбүнчө аялымдын жардамы менен турам. Сонун. Эң биринчиден сизге ушул учурда рахмат айталым. Өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, биздин сунушубузду, өтүнүчүбүздү четке какпай, 40 мүнөт эрте. Ооба, эфирдин ушундай жоопкерчилигин сезгениңизди байкадык. Кече саат 11:30, түнкү 11:30 мен Ош Пиримге барам да, кыздар деп чалганыңыздан. Тактап алуу үчүн. Ооба, анан бүгүн бизден эртерээк келип ушул жерде өзүңүз даярдык менен жалпы кыргызстандыктар үчүн сонун ырларды арнап берем деп жакшы ниетте отурганыңыз үчүн сизге рахмат айталым. Бүгүн сиздин ыр дүйнөңүзгө саякаттайт экенбиз. Өзү эртең менен эрте туруп, ушу түз эфирлерге эртерээк туруп, бир аз даярданып, машинада келет, бир аз кыңгылдап голосун ачып алган жакшы да. Ошондон эртерээк келели деп, илгери баягы биз кичинекей малыбызда телевизор жандырганда эле кыргыз жерим деген музыка чыкчу эле, ошол менен баштагым келип турат. Сонун болот. Сиздер үчүн кыргыз жерим. Жакшы. Угалы. Тыңдайлы энди. Tangı toso
рахмат. Чындыгында керемет аткаруу менен баштадыңыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, музыка жандуу, маанай бийик, ал эми жүрөктөр болсо кыргызча согууда. Сизге рахмат айталы. Дароо эле чу дегенде кыргыз жери чыгармасы менен баштадыңыз. Кыргыз элибизде, кыргыз жерибизде, ала тообузду, асказоолорубузду даңктаган, чагылдырган сонун чыгарма. Кыргызстан жөнүндө суроо берем эле. Мекенибизди кантип сыпаттайсыз? Мекен Кыргызстан сиз үчүн? Мекенimiz ар бир адамдык инсандык парызы мекенди коргоо, сактоо дегендей мекенди сүйүүсүбүз керек. Кыргызстаныбыз дагы ушул өнүгүп атат буюрса. Кыргызстаныбызды жүрөктөн сүйүүсүбүз керек ошол. Сөзсүз түрдө. Анан кыргыз жери деп жаңырган ырдан кийин дароо эле сиздин кайсыл жердин кулуну болушуңузду билгибиз келип турат. Өзгөн районунун Куршак айылынын тургуну болом. Азыркы учурда ушул Кара Суу районунун Куркат айылында жашайм. Айылга тез барып турабызбы? Айылга тез эле барып турабыз, ата-энем бар. Балалык чак айылда өткөн. Айылда өткөн. Айылды кантип сүрөттөйсүз? Куршапты бизге мындай айтып бериңизчи, кандай айыл, эмнеси менен Тартат өзүнө. Ооба. Айыл кичинекейинен чоңойгонуң үчүн ал жер эч качан эсиңен чыкпайт. Жашчылык кезиң, кичинекейиңде чыңайлак топурак кечип, каналда киринип, балык кармап, жаш балдар менен топурак ойноп, топ ойноп, кыскасы аябай ушундай кызык кездер өткөн, ошон үчүн эстен кетпейт. Албетте. Айылды кээде туруп сагынып, жүрөктөн үшкүрөсүң го. Кыялака, айтсаңыз мындай, азыркы балдар менен мурдагы биздин бала чагыбызды салыштырасызбы? Биз ушинтип ойнойчу элек деп. Ооба, азыркы кездер менен мурунку кездерди салыштырсак, биз кичинекейибизде телефон деген нерсе жок болчу. Бизде чыгып эле досторуң менен чогуу көчөдө ойноп, бардык оюндарды калтырбай, жада калса караң кирип кетсе дагы кубалачмай, ак чөлмөк ойноп дегендей кызык күндөр өтчү эле. Оюндар көп болчу дебизби? Чындыгында. Эки-экиден отуруп алып ойношпойт эле, жаш балдар телефон менен игра көрүшөт, ойнош. Мурда бала чагыбыз офлайн өтсө, азыр онлайн эле өтүп калды. Туура. Анан өзүңүз мына кыргыз сахнасында, кыргыз жакшылыгында жүрөсүз. Кайсыл өлкөлөрдүн сахнасында ырдап көрдүңүз же ырдап көргүңүз келет? Мен азырынча сырткарга башка өлкөлөрдө ырдап көргөн эмесмин, бирок коңшу өлкөлөрдө буюрса жакшы ниеттер бар. Ошол Өзбекстанга ниет кылып атабыз. Кудай кааласа бир жакшы даярданып, бир аз даярдангандан кийин талышыпты дагы болсо такшалып. Да жалпы көрүп жаткан көрөрмандар, бүгүн туулган күн өткөрүп жаткан биздин угармандар дагы бар экен. Аларды өз учурунда куттуктайбыз. Дал ошол Кыялбек мырзага кандай суроолоруңуздар болгон болсо же суранычтар болгон болсо, аккордеондун коштосунда кандай чыгармаларды тыңдагыңыздар келет, сөзсүз түрдө калтырып койсоңуз болот. Кыялбек мырза келгенде эле мындай жүзүнөн күлкү көрүнүп турду, уртунда жылмаюусу өчпөгөндө дайыма эле ушундай күлүп жүрөсүзбү? Көбүнчө күлүп жүрөсүң дешет го, эле мен өзүм байкабайт экенмин, бирок жайдарысында айтып калышат да. Ачык күлө берген үчүн да мына эмелер, чекелерге күлкүдөн калбайбыз да. Эң негизгиси жүрөккө тырыш түшпөсүн. Кыял мырза, азыркы учурда Ош технологиялык университетинин маданий эстетикалык борборунда эмгектенип жатасыз. Эмне жаңылыктар болууда, эмнелер менен алек болуп жатасыздар? Азыр ошол Оштун маданий эстетикалык борборунда аябай көп студенттер келгенине байланыштуу көп таланттар келип атат буюрса. Ошонун ичинде фольклорго, аккордеонго кызыккандар аябай көп. Ушул Оштун ректору Турсунбаев Жамбулат Жанышевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Ар тараптуу колдоолорду көрсөтүп келатат буюрса. Иштерибиз алга жылытат. Ушул баягы жетекчиден баягы көмөктөр болсо аябай сонун болот экен. Иштегиң дагы келет экен. Жакшы жылыш болуп атат буюрса.
баалаган жерде барктуусуң деп коет го. Анын сыңарындай ар бир жумушта сени баалай турган инсандар болсо, жумушуңдун кыйын экени көзгө көрүнбөй калат. Бир гана иштегиң келип турат го. Ошо маданий эстетикалык борбордун жетекчиси Чолпон Өскөнбаев агайыбыз дагы ар тараптуу колдоолорду, жардамдарды көрсөтүп келатат. Ушул дайым ушул ынтымакта чогуу иш алып барып атабыз буюрса. Канча жылдан бери эмгектенесиз агай? Буюрса 4 жыл болду. Буюрса. Жакшы. Студенттер менен иштешүүдө кыйынчылыктар жокпу? Тарбиялоодо, билим үйрөтүүдө. Студенттер жана мектеп окуучулары эмес да алар. Уже университетке тапшырып, чоң адамдардын катарына кирип калган үчүн айткандарды айткандай аткарышат. Аябай сонун. Сиздин дайыма жаш, анан жылмайып жүрүшүңүз ушул өзүңүздүн чөйрөңүзгө деле байланыштуу окшойт, Кыял мырза. Ошондой окшойт. Жаштар арасында. Жаштардын арасында тойлордо деген күйөө жанчылар. Сонун. Келиңиз анда дагы бир жагымдуу чыгарма тыңдайлы сиздин аткарууңузда. Андан соң биздин WhatsApp номерибизге келген каттарды жаңыртабыз. Ооба. Анда эмесе, ушул бүгүн туулган күнүн ээлерин да куттуктайбыз да. Ошолордун катарында мен бир тууган карындаштарым бар, Батмазура деген. Ошолордун да туулган күнүн куттуктайм. Канчага чыгышты? 95-жылкы да ошондо 30га чыгып. 30га чыгып. Ошо карындаштарым да бар болсун, бактылуу болушсун, күйөөдөр менен, бала чакасы менен. Канча бир туугансыз? 6 бир тууганбыз. 6 бир туугансыз. 4 уул, 2 кызбыз. Куттуктайм, карындаштарым бар болгула, бактылуу болгула. Биз дагы куттуктайбыз анда туулган күнүңүз. Өз дагы 4 уул, анан 2 кызы, Батмазура. Сонун чын дилден куттуктайбыз, өмүрлүү болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Жалпы туулган күн ээлеринин урматы үчүн Кыял мырзанын аткаруусундагы жагымдуу музыкалык чыгарманы тартуулайлы. Анда эмесе сиздер үчүн ушул Таң сыры деген чыгарма аткарып берейин, а?
бүркөн үшкүрүп жалын бүркөн үшкүрүп шаңырыгы чарарды сагынганда бир келерсиң саргайганда бир келерсиң ала толу көрөнү ала толу көрөнү Рахмат. Баракелде. Ыраазычылык билдирели. Каял мырза, дал ушул ырдын тарыхы жөнүндө маалыматты мен кече жакында гана эле уктум. Мурда жөн эле угуп ырдап койчумун, анан ушунчалык таасирлендим. Анткени бул ырдын сөзү архитектор жана акын Аскар Исаев тарабынан жазылган экен. Сүйгөн кызы Японияга турмушка чыгып кетип, анан баары бир сагынат. Алатоону баары бир көргөнү келесиң, куса болосуң деген. Өзүнүн сүйүүсүн ушул таң сырына каткан экен. Сиз үчүн мындай сүйүү кандай сезим? Сүйүү бул жылуу сезим, бири-бириңе болгон мукабат десе болот. Өмүр бою сүйүшкөндөр бири-бирин сыйлап өссүн дейм. Ошондой эле өзүм дагы сыйлап өтөйүн. Канча болду түтүнүп атканыңыздарга? 18 жыл болуп калдык. 18 жыл болду. Анан убакыттын өтүшү менен бир туугандай эле болуп калышат дейт го, сизге кошуласызбы? Бир туугандай эле болуп калат. Баягы үйгө киргенде апам кайда деген сөздү апаң кайда деген сөзгө алмаштырып, Жубайыңыз кандай аял? Жубайым мээримдүү, балдарга Боорукер. Боорукер. Мени аяп турат, мен дагы аны аяп турам дегендей. Саны. Өзү дагы мугалим, кош мамлекеттик Ниязалы атындагы Музыкалык окуу жайында эмгектенет. Виолончель сабагына. Демек экөөңүздөр тең чыгармачыл инсандарсыздар. Аты Наргиз эмеспи? Наргиза. Тааныгысыз. Чачы карабы эле кетирели. Виолончель. Кызым дагы ошол жерге тапшырып биринчи курста окуп атат ошо. Буюрса үй бүлөлүк топ экенсиздер да. Ооба, азырынча ошол үй бүлөлүк баары эле музыкант болобуз дешип чыкты. Бирөөң жок дегенде врач болгула деп. Жок саясат десек деле көрмөйт. Баары эле эмнеге мен музыкант болбойм дешти. Өз тандоосуна койдуңуз демек. Ооба, чоң кызым ошол виолончельге кызыгып азыр окуп атат ошол. Жакшы. Ыраазычылык билдиребиз. Анан мына буюрса кыш мезгили дагы айтпастан нетпестен эле өзүнүн кылычын кынынан суруп кирип келген чагы, анан кар жөнүндө дагы аябай таң калыштуу биз билбеген дагы маалыматтар бар. Ушул жаап жаткан кар бүртүкчөлөрү бири-бирине такыр окшошпойт дейт. Анан дал ушул биздин колубуздагы белгибиз, отпечатка деп коет орусча айтканда. Бул ушул кардан алынып ойлоп табылган экен да, себеби бирине такыр окшошпойт го дүйнө жүзү боюнча. Мына ушул жана ошондой эле Япониянын Хоккакио деген аралында ар дайыма 4 мезгил боюнча кар жаап турат экен. Негизи бул кар жөнүндө айта турган болсок, ар кандай маалыматтар толтура. Анан мезгилдердин ичинен Кыялбек агай кайсыл мезгилди өзгөчө жактырат жана кыш мезгилине даяр болдуңуз беле, үйдө көмүрлөрдү алдыңызбы, негизи кандай болду? Мен өзү бардык эле мезгилди жакшы көрөм. Бизде аябай сонун Кыргызстанда 3 мезгил, 4 мезгил тең. Ошол ар бир мезгилдин өзүнчө рахаты бар. Кыштагы аябай сонун таза аба, аппак кар. Арлыктын белгиси. Берекесин жаадырып, карлар жаадырса мөңгү болот дегенде, бизде суу кеңири болот дегенде, карлар аябай жай берсе буюрса. Кышкыга бирок көмүр ала элекпиз, буюрса алабыз. Кымбаттап кеткиче алыңыздар. Бүгүн барып албасам болбой калды азыр да. Аябай катуу суук башталды. Чындыгында кар бул жөнөкөй эле көрүнүш эмес, бул табияттын укмуштуудай бизге берген белек экен. Ошондуктан ар бир учурдан рахат алалы. Анан бүгүн дал ушул 5 ноябрь
эски сүрөттөрдү кароогун экен. Мындай үйдө отуралы баардыгы үй бүлөлүк фото альбом болчу эле го. Баарыбыз келсеңер, сиз ушундай кичинекей болгонсузбу? Анан сиздин чачыңыздын прическаңыз ушундай болгонбу? Ушундай кийимдер мода болгонбу деп атабыздан, апабыздан кызыгып сураган учурлар баарыбызда эле болсо керек. Анан сүрөткө түшкөндө дагы мындай эч кандай жылмайбай ушундай какайган боюнча ошондой түшкөн курактарда сиздер жашап калдыңыздар окшойт. Кандай болчу негизи орда сүрөткө түшкөн ушундай фото альбомуңуздар барбы, үй бүлөңүздөр менен ачып турасыздарбы? Ал кезде ошо түп-түз туруп сүрөткө түшүш керек эле да. Кыймылдабай дебейсизби? Кыймылдабай туруп, дем албай туруп деп тартат. Жылмай дебе, сыр дегиле дебе. Свободный туруп алат. Ошон айтат экенде. Эски сүрөттөрдү көрүп, баягы бир жашылыкка кайрылып келесиң дегендей эски күндөрдү эстеп. Сүрөткө түшкөн жактырасызбы негизи? Азыр деле. Сүрөткө түшкөндө ондай деле жактыра бербейм, бирок айласы түшөсүн деп. Эстелик деп, ар бир күн тарых, ошондуктан мындай учурунда баалап анан сактап калыш керек экен ошол нерсени. Айтышат го, азыр кыз сүрөтүн кийинки 10 жылдан кийин ушунчалык жаш болгон экенмин деп эстегенге мүмкүнчүлүк депчи. Анын сыңарында. Ар бир сүрөт тарых элестер жүрөктө анан сүрөттө сакталат деп бекеринен айтылбаса керек. Сүрөттөрдү жакшы көз ирмемдерди чогултуруш керек го дейм. Биздин жаштыгыбызды сактап калуучу ошол сүрөттөрдө гана калат экен. Анан азыркы учурда мына Кыялбек ага ырчыларды мындай тойдон ажыратып кароо кыйын болуп калды. Өзүңүз деле көрүп атасыз. Анан бирок ырчыны чыгармачылыктан алсыратып, же болбосо алаксытып, дагы бир изденүүсүнө жолтоо кылбай атабыз. Сиз кандай ойлойсуз? Негизи тойдо ырдаган баардык эле ырчыларды биз ырчы деп атасак болобу? Эми тойдо ырдабаса дагы болбойт. Той бир аз керек нерсе, финансовый жактан дегендей. Чыгармачылыкты да кошо алып кетиш керек, таштап койбой. Тойдун эмесине, финансисине кызыгып. Ошондуктан баарын бирдей алып кетиш керек деп ойлойм. Баарын тойду дагы болсо керек деп ойлойм. чыгармачылык. Сөз турдан биз негизи ар бир нерсе мындай оңой эле көрүп коебуз, бирөөнүн жумушу бирөөнүн оңой эле көрүнөт. Ырчылыктын кандай кыйынчылыктары бар негизи? Жөн эле ырдап коет деп биз ушундай түшүнүктүү калып кетиптирбиз да. Жыргал силерге дегенде. Ырчылыктын дагы жөн эле ырчы болуп ырдаш кыйын. Негизинен мөптө жеткире, өзүнүн нугуна жеткире ырдабасаң, бияктагы угуп жаткан адам да канаттанбайт дегендей. Аккордеондо да ошондой вариациялары бар, кол ойногон жерлери бар, кайрыктары бар дегендей. Ошолорду жакшылап үйрөнүп ырдаш керек. Өзүң жакшы ырдап, өзүңөн рахат алсаң, эл дагы сенден рахат алат дегендей. Сонун анда дагы бир жагымды чыгарма тыңдабайлыбы? Жанатан бери баягы 4 мезгилде айтып калдыңыздар. Мустафа Абдыкадыровдун «Кымбатым» деген ырында ушу 4 мезгил айтылган. Бул аткарып берейин, «Кымбатым» деген чыгармасы. Угалы? Алатын шам
Керемет. бул. Чоң рахмат. Кыял мырза ушул 3 мүнөттүк ырдүйнөдө эмнени жашап өттүңүз? 3 мүнөттүк үрдүйнөдө ар бир мезгилге терең кайрылып, ар биринин өзүнүн кереметин сезип өттүм десем болот. Рахат менен. Сөзсүз түрдө. Рахмат айталы. 9-дан 20-30 өтүптүр. Кыял мырза, биздин дал ушул программанын алкагында ооба жок деген оюнубуз бар. Дал ошол оюнду сиз менен ойногуңуз келип турат. Биз суроолорду беребиз, сиз тактоо киргизүүнүн кажети жок, жөн гана ооба жок деп гана жооп бересиз. Даярсызбы? Даярбыз. Кеттик анда. Кыял мырза, жубайыңызды эркелетесизби? Ооба. Өзүңүздү популярдуумун деп ойлойсузбу? Жок. Акча калдангансызбы? Жок. Түшүңүздө ыйлагансызбы? Ооба. Сыр сөзүңүздү жашырасызбы? Ооба. Убадага бекемсизби? Ооба. Кой жилик дегенди билесизби? Жок. Себепсиз ыйлай аласызбы? Жок. Комплимент чыгабы? Ооба. Карызды доолайсызбы? Ооба. Жол эрежесин сактайсызбы? Ооба. Ооруга чыдамдуусузбу? Жок. Сизге кар жааган күндөр жагабы? Ооба. Эрте жатам деп коюп, саат 2ге чейин телефон көргөн учурларыңыз болгонбу? Ооба. Өзүңүздү сагынасызбы? Ооба. Үйдө жалгыз калганда күзгү алдында концерт койгонсузбу? Ооба. Бала кезде жерден акча таба аламбы деп издеген учурларыңыз болгонбу? Ооба. Шпаргалка колдонгонсузбу? Ооба. Эртең менен турганда эле дароо телефонуңузду колуңузга аласызбы? Ооба. Көзгөгө карап өзүңүз менен сүйлөшөсүзбү? Ооба. Кофесиз күн башталбайт деп ойлойсузбу? Жок. Кээде жумушка кечигип жатып, жолдо тыгын болуп жатат деп актанасызбы? Ооба. Кээде баладай кубанасызбы? Ооба. Бир көргөн сүйгө ишенесизби? Ооба. Мурдагы сүйүүңүздү эстейсизби? Ооба. Сиз дүкөнгө бир нерсе алам деп кирип, көп нерсе алып чыккан учурларыңыз болобу? Ооба. Жуманын аягын чыдамсыздык менен көтөсүзбү? Ооба. Кээде жашоо өтө эле тез өтүп жатат деген ойлор келеби? Ооба. Таңкы тамакты өткөрүп жибербедиңизби? Жок. Баракелде, заматсыз. Бүттү, соолор. Жактыбы? Калбек агайжыз. Жаккан болсо дароо эле анда. Айхан Нурузбекова азыр өзүнүн сүйүүдөн баштайт дебейсиңби? Алгачкы суроолорубуздун катарында мындай суроо берилген сизге. Эрте жаттым деп түнкү 12 же 2ге чейин телефонуңузду чуклаган учурлар болобу деген суроого ооба деп жооп бердиңиз. Канчада жатасыз негизи? Түндөсү. Өзү негизи эрте эле жатасың, ошо телефонго каласың, көбүнчө uykudan каласың да. Сизге канча сааттык уйку жетиштүү? 6 саат, 7 саат. Нормалдуу уйку экен. Анан азыркы таптайым Айхан Нурузбек экөөбүз да көп тамашалап калабыз. Улуу Курактагылар акыркы убактарда мына жаш өткөн деген жөнүндө сүйлөтөбүз да. Анан сиздердин көбүрөөк социалдык тармактардан Facebook чукулап, Facebook аңтарып калдыңыздар окшойт э. Жакшы эле баары? Ооба. Анан көбүрөөк кайсыл социалдык тармакты колдоносуз? Instagram'dan, анан кийин şu Facebook'tan. Кандай маалыматтарды көрөсүздөр, окуйсуздар же болбосо? Ошо көбүнчө маалымат, жаңылыктарды көрөбүз. Ошо азыр эмне жаңылык, эмне хит болуп атат, ошолорду көбүнчө көрөбүз. Акыркы уккан кайсыл жаңылыгыңыз болду? Акыркы уккан жаңылыгым ошол жакында эле ошо Оштунун маданий эстетикалык борборунан студенттер менен чогуу ошо Чолпон Өскөнбаев агайыбыз келип кетти. Ошону жаңы эле көрдүм да. Facebook'tan. Буга чейин көрбөгөнсүз? Көрдүм эле, мындай жакшы көңүл бурбаптым да. Анан азыр бу жерде кандай суроолорду берет экен деген максатта. Бир карап чыктыңыз. Карап чыктым. Сонун. Бүгүн Индонезияда негизи
өзүнүн мурдагы автоунаасын эстөгөн экен. Эң алгачкы айдаган автоунаа сиздин биринчи унааңыз эсиңиздеби? Кандай унаа, канча жашта айдадыңыз? Айдоочулук көбүлүк кечээ акыркы жаңылыктардан уктук 14 айда окуп абдан кыжалат кылып жаткан жаңылык болот да азыркы учурда. Бул деле бир кесиптин ээси болуп калдыбы? Мисалы, 1 жыл 2 айда биз бир лицейди дагы бүтүп калышыбыз толуктуу мүмкүн. Анын азыркы учурда көпчүлүгү бул нерсеге аябай терс көз карашта экен. Эмнеге 1 жыл бизге узак эмеспи деген сыяктуучу. Анан окутуп жаткан агайлар айтышат, эмнеге узак дейсиңер? Бул адамдын өмүрү менен барабар нерсе депчи. Мисалы, силер медицинаны окуйм деп 9 жыл окуйсуңар, дагы башка кесипте 5-6 жыл окуйсуңар, анан ушул дөңгөлөк үстүндө окууну мынча оңой көрөсүңөр деп. Анан азыркы учурда жаңы жылдан баштап 14 айга чейин созулат деген маалыматты, жаңылыкты айтып жатабыз. Дал ошонун негизинде 2026 жылга жетишип калайын деп аябай көп азыркы учурда окуу жайлар толуп калыптыр. Аябай көп окуучулар катталыптыр. Жаңы жылга чейин 2,5 айда бүтүрүп коелу депчи. Мына алардын катарында сиз дагы барсыз. Мен негизи 2 ай болду го. Мен дагы жарым айда 1 ай окусам бүтөм буюрса. Сонун сизге Биринчи автоунаа. биринчи унааңыз. Биринчи автоунаам Тико автоунаасы болчу. Экономисти аябай жеңил желпи дегендей. Ошону минип машина үйрөндүм десем болот. Аябай. Канча жашыңызда айдадыңыз? Тикону 24 жашымда. Алгачкы рөлгө отурган күнүңүз эсиңиздеби? Алгачкы рөлгө отурган күнүм эсимде. Бир досум машина алганда ошонун машинесин айдап көргөнсүз. Автомат коробка болчу, ошо айдап көргөнүм, ошондон үйрөнгөн десем болот. Азыркы унааңыз кандай маркада? Азыркы унаа азыркы убакта бензин кымбат болгонуна байланыштуу Fit автоунаасында жүрөм. Экономичный. Чынтыкы ыңгайлуу деби? Ооба, чындыгында. Жакшы. Адатта биринчи унаасын алгандар темир тулбарын сылап, сыйпап, бүттө жакшы карашат экен. Анан кээ бир инсандардын унаасына чыксаң мындай комфорттуу эс аласың, ушунчалык таптаза. Жана бутуң кир болсо, бут кийимин карап отуруштан уялып каласың. Сиз унааңызды кандай алып жүрөсүз үчүн? Уна экинчи үй болуш керек да. Үйдү кандай таза кармасаң, унаны да ошондой таза кармаш керек деп ойлойм. Болушунча таза кармаганга аракет кылам мен да. Эң жогорку ылдамдыкта канчага чейин чыгып көргөнсүз? Жаш кезимде чыгат элем, азыр чыга албайм, аз калкам. Жаш кезимде ошол 140-150ге чейин чыккан болот. Өрт болгон мезгилде дебейсизби? Жакшы, анан Азыр чыга албайбыз. Чындыгында бул нерсени кийин түшүнөсүң дебейм. Анткени баягы балам бала болгондо түшүнөсүң деп айтып калышат го биздин аталарыбыз, апаларыбыз ансыңарындай. Мындай жоопкерчиликти сезип калат экенсиң үй бүлө кургандан кийин, мындай ар бир нерсеге эле дароо эле көз жумуп чолпонбай болгуң келбей калат экен. Ооба, артка мындай өзүңдү кой турчу, менин үй бүлөм бар эле, балдарым бар эле, жок дегенде ошолор үчүн жашап турайын деген сезим болсо керек сонун. Анан ушул ооба жок деген суроолорубуздун ичинде бир көрүп сүйүүгө ишенесизби деген суроого ооба деп жооп бердиңиз. Анткени мүмкүнбү? Азыркы жашап жаткан жубайым менен бир көрүп эле сүйүшүп калганбыз деп ойлойм. Каяктан таанышкансыздар? Ошол музыкалык окуу жайда мен 3-курс болгондо бул 1-курска келген. Ошол тамашалашып жүрүп эле ошол сүйүү пайда болгон. Анан мурдагы сүйүктүңүздү эстейсизби дегенге да ооба деп жооп бердиңиз. Мурдагы сүйүү ошол сүйүү деп ойлойм. Сиз да аябай мындай сүйүүгө туруктуу инсан окшойсуз да. Жубайым менен жатаканада баягы окуу жайдын жатаканасында чогуу жашаганбыз. Баягы кыздар менен жашайт эле алар. Биз балдар менен алардын баягындай эмеси плитасы аябай тез күйө берет эле. Анан кийин эле мен чакырып эле оңдоп бер деп эле электрикти эле чакырып негизинен эле жакын болуп кеткенбиз деп ойлойм. Өзү чын эле бузула алып келе анан.
Жакшы. Бузулат, точкасы бузулат, ошондой чукулабыш болуп эле. Сонун. Ооба. Таанышып калган. 9:00 39 бизди түз эфирден көрүп жаткан угармандар катарга жаңыдан кошулган болсоңуздар дагы бир жолу кутман таң. Сиздер Уш Пирим телеканалында таң деме программасын түз эфирден көрүп жаткан убагыңыздар конокто. Кыялбек агай келип отурган чагы, анда сиздин аткарууңузда кезектеги чыгармага кезек берели. Билиңиз, кайсыл чыгарманы аткарасыз? Андай эмесе сиздер үчүн ушул Асанкалы Керимбаевдин Гүл кайыр деген чыгармасын аткарып берейин, Sağa baram de Tırıska büsse canar ge Oy olur demes eken mina Oşondan seni ağam Demes eken mina Oşondan seni ağam demay Oşondan seni Senimin yolu Gül boylum bastım gül boyu Gül kayır senin masboluğa Gülümdür isket bir yolu Gül kayır senin masboluğa Gülümdür isket bir yolu ay Alaylar cüse cetalbay Ömrünün barkın geç bilima Özünden duran cetalbay Yaşadan barkın geç bilima Canından duran cetalbay Özünden duran cetalbay Tolgun geçildi Hükümüm kayda geldi Gül kokşoş erkem koş eline Gülümden büssün geçirgin Gül kokşoş erkem koş eline Gülümden büssün geçirgin Чоң рахмат айталы, ыраазычылык билдирели, мага жаккан ырларды жаңыртыбыз. Бар болуңуз чоң рахмат айталы. Азыркы учурда мына күркүрөгөн көз мезгили, тойлордун сезону деп айтсак болот. Жакшылыктардан бошой жатсаңыз керек. Ошо тааныш билиштер, ошо мен талантын сыйлагандар кошуп айтат. Буюрса багы сиздер дагы телевиденияга деп кече чалып айтканыңыздардан түнү менен эртерээк уктап калсам экен десем уйкум келбейт, баягы жоопкерчиликтүү иш болгондо уйкум келбей өзүм зордуктап телефон кармабай будильникти алысыраак коюп даярдан эртерээк туруп курсак тойгозуп бир аз кыңгылдап келип сонун жанагы эске түштү. Мектеп 1-сентябрь болон дегенде кийимдерибизди кийип күтүп карасак саат 3 болот, 2 болот, 4 болот, таң атпайт дебейсиңби? Ошол учурда эске салдыңыз. Анан азыркы учурда мына коомдо ушундай маселе болуп, үй бүлөдө лидерликке умтулган айымдар
аялдар көп атат. Көбүрөөк акча таап, көбүрөөк дагы бир нерселерге жетишип, мисалы кээ бир мырзалар жетишпеген нерселерге. Ал сиз ошол нерсеге көз карашыңыз кандай? Аялдын умтулуп жатканы, лидерликке, бардыкка. Умтулуп жатканы жакшы эле го дейм. Анын үстүнө азыр ошондой заман болуп атат. Баары эле аялдар эме болуп атат, бирок үй бүлөсүнө да көңүл буруш керек, балдарды тарбиялаш керек. Ошол негизги милдет ошондой го дейм, аял кишиники. Жубайым экөөбүз тең мамлекеттик иште иштегендиги үчүн андай нерселерге аралашпайбыз. Ошол айлык майына менен жашайбыз. Бир аз той топурга чыгып келебиз ошондой. Ал эми чыгармачыл инсандар көпчүлүк учурда мындай көпчүлүк менен болот, жалгыздыкты каалаган учурлар болобу, Кайыл мырза? Жалгыздыкты каалаган учурлар кээде чарчаганыңда болуп калат. Ошондо өзүңүздү менен өзүңүз сүйлөшүүгө, өзүңүз менен өзүңүз баарлашууга, өзүңүздү өзүңүз табууга мындай сонун учур болуп калат экен жалгыздык. Жалгыздык сизге эмнени үйрөтөт ошондо? Эмнени айтат? Жалгыздык негизи болбогон нерсебиз, негизичи. Чарчап болбой калганда эле мен өзүм жалгыз бир комнатага кирип жатып албасам, атак мен баары жалгыздык жакпайт негизи. Анан балдарым менен иштен, жумуштан чарчап барсаң дагы балдарың менен барып, аз башым оорутат, үйгө барып дары ичем деп барсаң, балдарың көрөсүң, аларды эркелетип туруп эле башың ооруганын унутуп каласың деп барып ичейин дедим эле. Дарын ичейин десең башың басылып калат. Ошон сыңарга жалгыздык эч кимге жарашпайт. Үй бүлө менен чогуу көпчүлүк баары жакшы да. Ошондо сиз канча баланы тарбиялап жатасыз азыркы тапта? Азыркы тапта 6 балабыз бар. Сонун. Бала тарбиялоодо эмнесине көңүл буруп жатасыз? Негизи сизди ата-энеңиз кандай тарбиялаган? А сиз балдарды кантип тарбиялап жатасыз? Бизде ата-энебиз баягы пышык кармап, анан кийин баягы катуу тарбиялашканда, темирдей тартип менен тартип кылышкан. Биз андай темирдей тартип кыла албай атабыз, бирок биз негедир башкача да, биздики наоборот, биз жумшак. Жумшак, мен деле ошону ойлотом, чыгармачыл инсандар ушундай болуп калды. катуу айта албай. Жумшак тарбиялаган жакшы экен да бир чети. Ошол ата-эне менен бала баарлашуусу жакшы болот экен. Сырдашып, коркпостон. Оюн айта алат экен. Мурун биз акчабыз түгөнгөндө пулубуз жок деп айтуудан коркот элек го. Азыркылар дароо эле шатырлайт. Эм банкка которуң деп, же болсо тиги дүкөндүн QR кодун тартып жөнөтөт. Срочно салып коюп чыгып деп. Сагынышпайт алар дагычы. Каттар бар. Ачык болгон эле жакшы го деп ойлойм. Жаңыртатын биздин WhatsApp номерибизге келип түшкөн жылуу СМС билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Ишиңизге ийгилик, сонун үнүңүз бар экен, талантыңыз ташкындай берсин. Назира угарманыбыз калтырыптыр. Кара тору бир кызды деген ырдырдап берсинчи, чоң рахмат деп суранып кетиптир. Саламатсыздарбы? Талантыңыз өркүндөй берсин, азаматсыздар. Таңзарды сонун маанай тартып аладыңыздар деп бизге Нурай угарманыбыз билдирүүсүн калтырган. Кийинки катта: "О, кандайсыңар, ош пирим, дайыма алга, жүрөктү жылыттыңар, сыртта кар, сиздерди экрандан көрүп отурабыз, эрке" деп билдирүүсүн калтырыптыр. 75 сандар менен аяктаган абонент. Кийинки катта: "Саламатсызбы, Кыялбек агай, сиз мырзаларда кайсыл сапатты баалайсыз" деп бизге Исхак аттуу угарманыбыз суроосун узаткан. Саламатсыздарбы? Бүгүн туулган күнүн өткөрүп жаткан Рахима эжекемдин өздүк майрамы менен куттуктайм дейт. 52 сандар менен аяктаган абонент. Сонун суроолор. Ушундай каттар, суроолор. Исхактын суроосуна кошумча, Кыял мырза эркек кылган кайсыл сапат? Эркекти сулуу кылган кайсыл мүнөз? Эркек кылган чечкиндүү, мекенге сүйүүсү болгон эркектер, ошо эркектерди баалайм. Анан март эркектер бар го, баягы алыс жака каба жетпейт, кат болбосо жигиттин аты чыкпайт, март болбосо демекчи, март болгон эркектер аябай жагат. Өзү үчүн эчтекен аябаган, үй бүлөсү үчүн эчтекен аябаган эркектер жагат. Сонун.
Жакшы. Мырзалардын марттыгы жакшы негизи. Марттыгы жакшы. Албетте. Карамагыбызда саналган эле мүнөттөр калыптыр. Кыял мырза дагы бир жагымдуу чыгармага кезек берели. Кайсылардырдаңыз? Жана бир кыз Кара тору бир кыз деп. Аябай жакшы ырдайт экенсиз дейт го, алиги бир эме бар го. Байка аябай катуу айтат экенсиз. Мындан да катуу ошо мен да былтыр мындан да катуу ырдап элем дейм. Азыр бир той сезон болуп, анча ырдай албай атабыз дегенде. Сиздер үчүн ошо Кара тору деген чыгарманы аткарып бердим. Балашкан көпөлү жытын искеп өрөп толгон гүлдөрдү бары тере койдум салып ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң жалгыз калдың сен өзүң жаштык өз күчүнө ишенген теке берди издеп жалаңчыңдыкты туруш билеп кезекте жашоодо сүйүп кеттиң кара тору бир кызды ээрчип кеттиң кара тору бир кызды кара тору бир кызды алыс күнгө толгон жапжашыл көпөлөктөр учпай калды кышында чачта буруп топтолгонбуз биз азыр макул тагдыр деген ушугай макул болуп тагдыр деген ушугай тагдыр деген ушугай турмуш билет кезекте жашоодо сүйүп кеттиң кара тору бир кызды ээрчип кеттиң кара тору бир кызды кара тору бир кызды кара тору бир кызды. Чоң рахмат. Ошондо бул кыздын арманы болуп атабы? Жигиттин Кара тору бир кыз ошо. Жубай нормалга дейт. Рахмат айталы. Алатырай Мостомкулов агабыз кетти. Алла рахмат кылсын. Ошол киши жазгандар. Ала, чоң рахмат. Кыял мырза, 9 саат 51 мүнөт. Ал эми биз болсо 501 1058 номерине келген дагы каттарды жаңыртып коелу. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен Кыялбек ага киного тартылгыңыз келгенби деп билдирүүсүн калтырыптыр. Негизи кино көрөсүзбү? Сунуштайын деп жатат окшойт, Киного тартылгансызбы же тартылгыңыз келеби? Мындай актерлук чеберчилигиңиз барбы? Киного негизи тартылгым келет. Бирок баягындай кайгылуу киного тартылгым келбейт. Комедия элдердин манайын көтөрүүчү үчүн тартылган кинолорду жактырам негизи. Анан өзүм да ошондой кинолор көргүм келет. Жалат болгон ырлар көргүм келет, кинолор көргүм келет деген. Жакшы, анан ар бир таланттын, ар бир адамдын өзүнүн устаты бар, ага карап түзөлөт, ага карап айтканын кылат, тарбияланат. Анан сиздин устатыңыз барбы? Көйчө кандай кеңештерди берет сизге? Менин устаттарым ушул Жаныбек Бодобеков агайыбыз бар, Талип Аббасович деген, Райымбек Жандосов деген, Капар агайыбыз бар. Бардыгы ошол биздин өзүнчө жоролорубуз катташабыз. Ай сайын отуруштарыбыз бар. Отуруп ошол жерде ар бирибиз 2ден жок дегенде 3-4 чыгарманы аткарып, ошол жерде ошол каталар болсо анализдеп, анализдеп
сонун. Ошол агайларыбыз карап турат. Жакшы анан. Ал эми шакирттерчи? Шакирттерибиз бар, азыркы учурда ошол тойлордо жүрүшөт. Анча азыр жаңы ырдап аткан балдар бар, ошол аккордеон боюнча. Үйрөнүп атышат шакирттер. Кандай кеңештерди бересиз аларга? Аларга ошол адамдар менен жакшы мамиле кылып, айткан сөздөрүн так аткарып, жылуу мамиледе болуп, икемдүү болуп жүрүшүнө. Аларды жоопкерчиликке тарбиялап коюңуз, Жоопкерчиликке тарбиялап. Чакырган жерге баргыла, жоопкерчиликтүү болгула деп. Анткени мырзалардын жоопкерчиликтүү болгондагы бул негизи мырзаларга эмес, айымдарга деле тиешелүү бул сапат. Мындай жашоо жеңил эле болот да. Анткени көп учурда уктап калыпмын же болбосо кечигип жатам деп, ооруп калдым деп эфир башталардын алдында бизди кыжалат кылышат. Ооба. Анан бүгүнкү күндө тагдырыңызга эмнеге ыраазысыз? Эмнеге ыраазы болуп жашап атасыз? Бүгүнкү күндө тагдырыма ошол ыраазы болгон ата-энем бар, Кудайга шүгүр. Жада калса атамдын апасы дагы бар. Энеңиз бар экен. Энем бар. Сонун. Анан үй бүлөм бүтүн, баары дени сак. Өзүм дагы деним сак. Эң негизгиси ден соолук дейт го, ошон үчүн ошол ыраазыбыз. Албетте. Аллага ыраазы. Демек, жол шыдырларынын катарына кире турбайсызбы? Баары сонун, чоң неңизде бар болсо, ооба. Көз тийбесин. Карамагыбызда 2 мүнөт калды. Кыялбек ага, сизге ыраазычылык билдиребиз. Мына эрте таңдам суук күнгө карабай, уйкуңузду курманды качалып, жакшы маанай тартуулаганыңыз үчүн, керемет ырларды аткарып бергениңиз үчүн мындан алдыңкы жашооңузга бир гана ийгиликтерди, жетишкендиктерди каалайбыз. Албетте. Сизге эркен микрофон. Сиздер да бар болуңуздар. Ошол дайым эл менен телегөпүрө болуп жүрө бериңиздер. Ишиңиздерди алга жыла берсин, орманыңыздар. Ош Пирим телерадио компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну чакырып туруңуздар. Сиздер келип туруңуздар. Түз эфирге барам деп даярданып, машыккандай жүгүрүп дегенде келип жүрөйлү. Буюрса Кыргызстан элибиз ынтымакта болсун, ден соолукта болсун. Жергебизде токчулук, тойчулук, жакшылыктар боло берсин. Албетте, сизге да рахмат, чоң рахмат. Ар дайым ырды дүйнөсүндө жакшы ийгиликтерди багындырыңыз, алгалай бериңиз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, 5-ноябрга арналган Таң демей программасын жыйынтыктайбыз. Биз менен таңды тоскон угармандарга чоң рахмат. Дал ушул саат аралыгында аз да болсо маанайыңыз